окуй турган 3 китеп бар дейт да. Биринчиси Куран, бул Аллах Таала тарабынан түшүрүлгөн. Анда адамдын тагдыры, айлана чөйрөдө болот аткан кубулуштар баары жазылган дейт. Андан кийин Алам деген китеп. Ал эми үчүнчүсү бул Адам дейт да. Эгер ошончо эле китепти, Куранды биз четке кагып, Аллахтын бирлигин, жалгыздыгын, Аллах бизди жараткандыгын четке каксак, Алам деген, Адам деген китеп бизге ачылбайт дейт да. Туура. Динди кабыл этпей деле психолог болуп жүргөндөр бар да. Алардын коомго канчалык зыяны тийип атат азыркы мезгилде? Мен өзүм сиз айтмакчы мындай диндар эмес үчүн бул суроого так жооп бере албайм. Бирок сиз айтып аткан 3 китептен келип эле биз эмнени окуайлы баары бир эмне болот, жол биздин ичибизге карай да. Эмнени окуайлы, бизнести окусак дагы баары бир ичибизге келип такалат. Ичибизге такалат, Куран болсо деле ичибизге такалат, психология болсо деле ичибизге келип такалат. Значит, баягы Курандын өзүндө аят бар го, оку деп айтылат кайра-кайра 3 жолу айтат. А эмнени окуйм дегенде, мен билбейм окушту дегенде, ал өзүңдү оку деп айтканда. Значит, окуй тургандан да менин ичим. Окуй турган нерсе менин ичим. Бардык жерде менмин. Бардык жер мени ачып берет. Жаратылыштагы мени ачып берет. Ошон үчүн биздин жашоого келген эң чоң баягы миссиясын издей беришет го адамдар. Миссиясы өзүбүздү таануу. А өзүбүздө болсо биз эмнени окубайлы, ошонун баары өзүбүздү таанытат. Эмнени окубайлы. Адашат деп таптакыр коркпой эле коюңуз. Анткени биз дайыма жараткандын контролунда турабыз. Жараткан кааласа бир ямага түшүрөт, чукурга түшүрөт, бирок кайра өзү алып чыгат. Түшүп чыкканда анын кийинки нерсе сонун да. Ага мен переживать этпешим керек. Эгер мен ага кыжалат болуп аткан болсом, анда мен кайра Аллахтын ролун талашып аткан болом. Кандай болгон ситуация болсо дагы, авария болсо дагы, бул иш Кудайдыкы деп туруп, мен эмне кылам? Жеңилинен берсин деп коюп, өтүп кете берем, ниет кылып коюп, жакшы ниет кылып коюп. Ал жерде Кудай менен ошол адамдын эсептешип аткан нерсеси бар да. А мен акым жок ага аралашканга.